Номер 16 Кузубай Рахманов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Закирбек кызы Шахло. Саламатсыздарбы окуучулар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы кызматчы сөздөр, байламталар. Сабактын максаты: окуучулар байламталар жана анын түрлөрү тууралуу түшүнүк алышат. Байламта сөздөрдү сүйлөм ичинде таап, өз алдынча сүйлөм түзүүгө көнүгүшөт. Акыл эстүүлүккө, эркин сүйлөй билүүгө тарбияланышат. Окуучулар, кызматчы сөздөр деген эмне? Өз алдынча турганда, лексикалык маани билдирбеген сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Окуучулар, берген маанилерине карай кызматчы сөздөр төрткө бөлүнөт: жандоштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модал сөздөр. Окуучулар, байламталар деген эмне? Өз алдынча турганда, эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Байламталар окуучулар түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй байламта, татаал байламта. Жөнөкөй байламталар окуучулар бир гана сөздөн турат: жана, да, анткени, эгер, эгерде, не, а, бирок, болбосо. Татаал байламталар окуучулар эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Мисалы: же болбосо, ошондо да, ал эми, антсе да, ошончо, неге десең, ошол, себептүү жана башкалар окуучулар. Окуучулар, байламталар маанисине карай 6га бөлүнөт: байланыштыргыч байламта, божомолдогуч байламта, себеп натыйжалагыч байламта, каршылагыч байламта, салыштырма байламта, шарттуу байламта. Окуучулар, ушул 4 сүйлөмдүн ичинен биз силер менен байламталарды табабыз. Биринчи сүйлөмдөгү байламталарды мен таап берем, калган сүйлөмдөрдөгү байламталарды өзүңөр табасыңар. Бул жерде жаштар менен каралар иштеп жатышат. Бул жерде жөнөкөй байламта менен. Окуучулар, үйгө тапшырма. Окуучулар, жаратылыш жан досум деген темада жөнөкөй жана татаал байламталарды катыштырып эссе жазасыңар.